Keçe эле кесиптешим Дональд Трамп Американын бир медиасын жалган жала жапкан үчүн 15 миллион долларга утуп алды, төлөп атат мынакей. Мен деле өткөндө азаттыкты 100% утуп алсам болот эле сотко берип, мен жөнүндө түшкө кирбеген маалымат таратышты. Аны бир сутка бою сайтында илинип турду. Азаттыктын маалыматтары 30дан ашык өлкөлөрдө, ошол өлкөлөрдүн тилдерине которулуп туруп таратылат. Демек, дүйнө жүзү көрдү, укту деген сөз да. Анан биз ай бул эмне кылганыңар деп баргандан кийин кечирим сурап, көчөдө жүргөн бир аялдан алдык эле маалыматтарды дешип туруп, анан өчүрүп коюшту. Ушу кантип болсун анан? Мен сотко берген жокмун азаттыкты, кой эми бизде сөз эркиндиги болсунчу, эл өзү талдап алат деп эле. Анан журналисттерге бизге эркиндик бар бекен, же ушул биздин журналисттерде, же тигиле башка жактын журналисттеринде эркиндик бар бекен, сөз эркиндиги өзүңүздөр талдап алыңыздар. Урматтуу журналисттер, блогерлер дейбизби, сөз эркиндигин элди башаламандыкка чакыруу, бирөөгө жалган жала жабуу, жалган маалыматтарды таратуу менен алмаштырбаңыздар, сураныч. Камалып жаткандардын көпчүлүгү элди соцсеттерден башаламандыкка чакырып, көтөрүлүшкө чыккыла, жок кылалы бул бийликти деп камалып аткандарын билесиңер элдер көпчүлүгүн. 100% болбосо да бир 90-95% ошондой камалгандардын. Каалаганыңарды кылсаңар болот. Бизде Кыргызстан эркин өлкө. Бир гана сураныч, жамандык издеп өз өлкөңөрдү жамандабагыла. Мени бийлик бутактарын сындай берсеңиздер болот. Каалашыңарча. Коррупция болсо изилдегиле, тизмектеп туруп алып келип бергиле. Анан биз ошону коррупционерди жазалабай атсак, анан ошондон дүңгүрөтүп элге айтып чыксаңар болот да. Мына жазалабай атат деп туруп. Биз силерсиз деле өзүбүз эле жазалап атабыз, издеп атабыз, таап атабыз, жазалап атабыз. Биз көрбөй калган жактар болсо, силер таап келсеңер, ал бизге жардам гана болот.